Гүлшайыр Садбакасова. Баламдын элеси көз алдымдан кетпей, бассам турсам мени ээрчип жүргөн. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кузбырак тоонун негиздөөчүсү Гүлшайыр Садбакасова улуна арналган кошогун иштеги арманын Фейсбуктагы жеке баракчасына жазып чыкты. Эркинтайымдын келбес сапарга кеткенине 3 айдын жүзү болду. Уулумдан ажырап калганыма азыр деле таптакыр ишенбей олтурам. Балам эсиме түшкөн сайын жүрөгүм канжалап, көкүрөгүм өрттөнүп, көңүлүм аңтарылып, сезимдерим сыздап, үмүтүм өчүп, башка бир дүйнөдө жашап калгандай тунжурап калам. Баламдын элеси көз алдымдан кетпей, бассам турсам мени ээрчип жүргөн. Күнү түнү окуганым Курани Карим болуп, балам бейиште жүрөт, буйрусам мени күтүп алар, адамым бар деп өзүмдү өзүм жоктотуп алам. Уулумдун акыркы жандуу элеси Сайкал эжеси менен пандемиянын июль айында тартылган үй клибинде калыптыр. Ырды уккан сайын эмне кыламын, сенсиз жаным эмне кыламын деген сөздөргө Сайкал экөөбүз тең токтобой ыйлайбыз. Балам түбөлүк уйкуң тынч болсун, Аллахым өз мээримине алып, акыретиңди абад кылсын. Маалымат Блак, Аргумент KG. Ырчы Сайкал Садбакасова казак ырчысы Эрке Эсмаханга автордук ырын белекке берди. Ырчы Сайкал Садбакасова казак ырчысы Эрке Эсмаханга өзүнүн Эркелей берем аттуу автордук ырын белекке берди. Бул тууралуу ырчы Сайкал Садбакасова социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Быйылкы жыл мен үчүн чоң сыноонун, эргүүнүн жылы болду десем жаңылбайм. Жыл башында жарыкка чыккан Эркелей берем аттуу автордук чыгарма эми казак тилинде жаңырып, өз угармандарын табууда. Эмгегимди интернет аркылуу тыңдап жактырып, аткарып чыгууну каалаган Эрке Эсмахан байланышка чыкканда кеңешип белек кылдым деп жазган Сайкал Садбакасова. Белгилей кетсек, казак ырчысы Эрке Эсмахан аталган ырга дароо клип тарттырды. Маалымат Блак, Супер KG.